Любовь Горбунова улгайып калган курагында жолдошу менен бирге адилеттик издеп, бир топ мекемелердин эшигин кагып жүрөт. Мурас маселеси боюнча иши учурда сотто. Себеби мүлк мурастоодо талаш тартыштар келип чыккан. Ишти ар тараптуу кылдат карап, терең түшүнүү жана үй-жайсыз калбоо максатында жубайлар юридикалык жардам сурап келишкен. Бул жерде аларга укуктук кеңеш акысыз көрсөтүлдү. Мы пришли по поводу наследства. Жолдошум турак жайды мурастап алууда түшүнүксүз жагдайга кабылдык. Эжеси менен үйлөр айырбашталган. Бирок ортодон башка дагы кожоюндар чыгышты. Ошондуктан туура юридикалык жардам алуу үчүн келгенбиз. Бизге жеткиликтүү түшүндүрүп беришти. Эртең калган документтерди толуктап келип, укуктук кеңеш алып, сотко барабыз. Кепилденген юридикалык жардам жарандарга бекер көрсөтүлөт. Адистерге күнүнө ар кандай суроолор менен 20дан ашык жаран кайрылат. Негизинен мүлк мурастоо, жер маселеси, пенсия, жөлөк пул чегерүү, ажырашууда зарыл болгон юридикалык кеңештерди сурап келгендер. Аларга тиешелүү жардам берилип, зарыл болсо жактоочу дайындалат. Жарандардын укуктук маданияты, мындай айтканда, төмөн болуп атат. Өздөрүнүн укуктарын билбегендиктен, өздөрүнүн укугун коргой албагандыктан бизге кайрылат. Биз болсо консультация беребиз. Жаңы мен жогоруда айтып кеткем, эгерде сотко кайрыла турган болсо, мыйзамга туура келип жатса, анда болсо биз адвокат дайындап беребиз. Конституцияда адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. Кыргызстанда адам укуктарын коргогон акыйкатчы институт иштейт. Мекемеге жылына 4000ге жакын киши кайрылат. Негизинен тергөө иштерине укук коргоо, прокуратура, сот органдарынан нааразы болгондор кайрылат. Өкүнүчтүүсү соңку жылдары кордолуп, зордуктоого кабылган балдардын ата-энелери жардам сурап жатканында. Акыйкатчы катары мен көбүнчө эл аралык макамда ошондо жазылган. Биздин конституцияга таянып иш кылам. Анан кийин ошол эл аралык деңгээлде Кыргызстан өзүнө алган милдеттенмелерге таянабыз да. Анткени бул акыйкатчынын бирден бир милдети конституцияны, анан кийин ошол эл аралык деңгээлдеги бекитилген милдеттерди алдыга жылдыруу, илгерилетүү боюнча. Адам укуктары жана эркиндиктери Конституциядагы негизги бөлүмдүн бири. Мындан улам эң көп беренеден турган бөлүм. Бөлүмдөгү кыйыр түрдөгүнү эсепке албаганда 45ке жакын берене түздөн түз адам укуктарына байланыштуу. Ошол эле учурда балдардын укугун коргоо маселесине да маани берилген. 90-жылга салыштырмалуу адамдар, биздин жарандар Конституцияны, мыйзамдарды окуй баштады. Акырындап окуй баштады. Бишкекте жашагандар, Ошто жашагандар, райондо жашагандар окуй баштады. Кичинекей эле китеп болгон менен мунун ичинде адамдардын баардык ыйык укуктардын баары көрсөтүлгөн да. Бирок биз бир гана проблема, ушуну биз билишибиз керек. Билип, окуп, үйрөнүп, жаттап, анан ошону ишке колдонушубуз керек. Анан өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшүбүз керек. Эгерде мына ушул адам укугу боюнча статьяларды билсек, адам укугу декларация жөнүндө билсек, адамдар эч кандай укугу тебеленбейт. Жарандарда өлкөнүн багытын аныктай турган негизги документ Конституциядагы укуктарын жакшы билет. Кыргызстандын, элдин ушул укугуна, анан эркиндигине негиз бөлүнгөн да, көңүл бөлүнгөн. Анан эми күнүмдүк турмушта албетте мен үчүн өзүңдүн укугуңду коргой билишиң керек, кай жерде болбосун. Албетте Конституцияны толук окубасак дагы жалпы түшүнүктөр бар да. Эми бул светтик мамлекет, демократиялык мамлекет, сөз эркиндиги бар мамлекет дегендей. Албетте колдонуп жүрөбүз. Конституциялык укугубузду пайдаланып жүрөбүз да. Эгемен Кыргызстан 1993 жылдын 5-майында алгачкы баш мыйзамын кабыл алып, бул күн Конституция күнү катары белгиленип келет. Баш мыйзам коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү, шайлоо системасына, мамлекеттик органдардын ишин жана уюштуруу негиздерин аныктоочу, жарандардын укуктарын белгилөөчү мамлекеттин негизги документи. Быйыл Конституциянын кабыл алынганына 30 жыл болду. Туңуш Конституция кийин көзгөрүлгөн деген баардык Конституциянын баардыгын базасы болуп берди, негизи пайдалуу болуп берди. Ошондо биз ошол жаңы Конституциянын эмне негизги мындай аткарган койгон вазифасы эмне эле? Бул жаңы эгемендүү көз карандыс мамлекеттин укуктук, саясий жана экономикалык пайдаларын куруп берүү болчу.
Эгемендик алгандан бери баш мыйзам 10 чакты жолу өзгөртүлдү. Соңку конституциялык реформа бул өлкөдөгү реформалардын башаты болду. Демек жаңы баш мыйзам бир катар өзгөрүүлөрдү алып келди. Кыргызстан президенттик башкарууга багыт алды. Конституцияга ылайык министрлер кабинети же аткаруу бийлиги толугу менен президентке баш ийет. Президент өкмөттүн түзүмү менен курамын өзү аныктайт, өзү дайындайт жана кызматтан кетирет. Эксперттердин пикиринде мындай кадам туруктуулукту камсыздап, өнүгүүгө өбөлгө түсөт. Себеби улам өкмөт отставкага кеткен сайын өнүгүүнү шарттаган программалар ара жолдо калып келген. Акыркы жолу 2021-жылы 5 майда азыркы биз иштеп турган конституцияны кабыл алынды. Көбүнчө баягы элдин, коомдун, баягы биздин жарандарыбыздын талаптары көп нерселер эске алынды да. Бул ошол жанагы биздин парламент жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуу боюнча маселе өтө мындай көтөрүлгөн да. Өкмөт боюнча да көптөгөн маселелер көтөрүлүп келген. Анткени мисалы кандай бир кризис болсо эле баягы ар бир өкмөт, иштеп аткан өкмөттү эле баягы отставкага кетирип, анын ордуна жаңы өкмөт келип, баягы бизде ушундай рекорд болбоду. 30тан ашык премьер-министр келди деп атпайбызбы? Азыркы конституция элдик конституция болуп калды. Аны жазуу үчүн конституциялык кеңеш түзүлгөндүктөн депутаттар өз сунуштарын, сын пикирлерин айтышты. Кеңешип кесип социалдык багытта улуттук кайра жаралуу, руханий баалуулуктарды камтыган беренелер кирди. Ошол эле учурда фундаменталдуу түшүнүктөр, адам укугу жана эркиндиктери, сөз эркиндиги эл аралык талапка шайкеш калтырылды. 2010-жылдагы баш мыйзамдын жетишпеген жагы мындай бир мамлекеттин саясатын аныктаган бүт бардыгына кепил боло турган борбордук бийлик түзө алышкан жок. Мунун жыйынтыгын биз качан көрдүк? Мунун жыйынтыгын 2020-жылы пандемиянын убагында биз көрбөдүкпү? Парламентибизди таппай калдык, өкмөттүн айласы кетип калды. 1993-жылы 5 майда кабыл алынган баш мыйзам боюнча ошол жерде ушундай деген жобо бар. Мамлекеттин ички тышкы саясатын парламент аныктайт деген бар. Буларды жазып койсо болмок. Бирок биздин парламент жазышкан жок. Эмне үчүн жазышкан жок 2010-жылы? Анткени биздин парламентте булар баягы 4-5 партия бөлүп алышып, ар ким өзүнүн оокатын кылышты да. Баш мыйзамда сот бийлиги главасына олуттуу өзгөрүүлөр камтылды. Биринчи кезекте соттордун көз карандысыздыгын камсыздоону кепилдеген жагдайлар, кынтыксыз жүрүм-турум талаптарын бузгандыгына байланыштуу кабыл алына турган чечимдер жана башка маанилүү ченемдер бар. Ошол эле учурда баш мыйзамга ылайык конституциялык сот кайрадан калыбына келтирилди жана сот адилеттиги иштери боюнча жаңы кеңеш түзүлдү. Конституциялык түзүлүштүн негизи болгон адам укуктары менен эркиндиктери, жеке менчик, экономикалык ишмердиктин эркиндиги сыяктуу баалуулуктар укуктук, демократиялык мамлекеттин өзөгүн түзөт жана ал конституциялык соттун коргоосунда болот. Бүгүнкү күндө биздин жарандар мамлекеттик бийликтин кандай гана орган болбосун, алардын маанилүү ченемдик укуктук актылар боюнча долбоорлорун талкуулоо процессине жигердүү катышып келишет. Мамлекеттик органдар менен жарандык институттардын ушундай өз ара иштешүүсүнүн натыйжасында алардын ортосундагы карым-катнаш жаңы деңгээлге чыкты. Ийир отуруп түз кеңешүү кыргыздар үчүн курултай өткөрүү олуттуу мааниге ээ. Абалдан кыргыз жыйын куруп орчундуу маселелерди журт башчылары, аксакалдар кеңеши жалпы эле эл менен кереге кеңеште талкуулап келген. Баш мыйзамга ылайык элдик курултай институту түзүлүп, былтыр 25 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай өттү. Элдин элегине салынган маселе калыс чечилери бышык. Ошондуктан элдик курултай элдин үнү болду. Жер-жерлерден шайланып келген делегаттар өлкөнү өргө тарта турган же чечилбей жаткан талуулуу маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйш жагдайларга байланыштуу бир катар маселе пикирлерди демилгелеп, элдин кызыкчылыгы үчүн чечип берүү сунуштарын көтөрдү. Бул курултай киргенден кийин биринчиден коррупция азаят. Ошол жергиликтүү айылдык делегаттар айылдык өкмөтүн жедирбейт, райондук акимдикти ошо райондук делегаттар жедирбейт, губернаторду жедирбейт, министрлерди коррупцияга малдырбайт да, бул жагынан коррупция азаят да. Анан экинчиден бул жерде элдик көзөмөл, элдик башкаруу, элдик демократия, бул элдик кылымдарды караткан ата бабанын жолуна түшөт да, бул жагынан аябай жакшы болот.
Улуттук маданиятты, илим, билим берүү, улуттук кайра жаралуу жана чет мамлекеттердеги кыргыз диаспоралары менен иш алып барууну өнүктүрө турган багыттагы иштерди мамлекеттик катчы жөнгө салат. Ага идеология, билим берүү, жарандык коом менен кызматташуу, улуттар аралык жана диний кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн. Талдоочулар улуттук баалуулуктарды аздектеп, маданиятты жайылтуу баш мыйзамга камтылганына жакшы бааларын берүүдө. Президентскую форму управления. Баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президент баарына өзү жооп бере турганы жакшы көрүнүш, жоопкерчиликти алууда. Ошол эле учурда аткаруу бийлигинин милдеттери кыскартылган жок. Тескерисинче жоопкерчилик 2 эсе болот. Мындан улам министрлер кабинетинин орду орчундуу. Министрлер кабинети мурдагыдай эле өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн, социалдык саясатты ишке ашырат. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ документ. Жаңы баш мыйзамды колдоп, өлкөнүн